Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун төрагалык алдында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун отуруму болуп өттү. Жыйынга башкы прокуратуранын, Юстиция министрлигинин өкүлдөрү, жергиликтүү соттордун төрагалары жана судьялар катышты. Өлкөнүн Жогорку сот органынын судьялары күн тартибинде эки негизги маселени карашты. Бул биринчиси Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун соттук коллегияларынын төрагаларынын 2021 жылдагы соттук коллегиялардын иши жөнүндө маалыматтарын угуу жана соттук коллегиялардын иши жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтомдорун кабыл алуу. Экинчиси Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы илимий консультациялык кеңештин курамын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтомун кабыл алуу. Замирбек Базарбеков белгилегендей, сот адилеттигин жүргүзүү ишине баа берүү сандар менен гана чектелбейт. Сот тутумунун ишмердүүлүгү негизинен элдин ишеними жана коомдун пикири менен бааланат. Судьялардын көз карандысыздыгын арттыруу үчүн мындан аркы аракеттер күчтүү, мыйзамдын гана таласын иши алып барган, эч кайсы органдан жана эч кимден коркпогон сот тутумун түзүү эми өзүбүздүн гана колубузда. Бул маселеде ар бир судьянын жоопкерчилиги жана орду чоң. Андыктан ар бириңиздерди мыйзамдын гана үстөмдүгү астында иштерди кароого дагы бир жолу чакырып кетем. Алдыда сотторду ротациялоо маселеси күтүп турат. Ротация бул мезгилдин талабы. Коррупциянын, туугандашуунун жеңил желпи, тийип качма иш жүргүзүүнүн алдын алууга болгон аракет. Мындан ары бул багытта чечкиндүү иш чаралар жүргүзүлөт. Ошондой эле иштерди кароо мөөнөттөрүнө, соттук териштирүүнүн негизсиз создуктуруу маселелерине, иштерди кайрадан кароого жиберүүнүн негиздүүлүгүнө, айрыкча жергиликтүү соттор тарабынан каралган иштер боюнча кабыл алынган соттук актылардын сапатына мындан ары Жогорку сот тарабынан катуу көңүл бурулат, өзгөчө көңүл бурулат.